Бишкек Ысыкүл трассасында Токмок ооруканасы, анан Бишкек Ош трассасында Кара Балта эки чоң бул стратегический жолдун жээгинде жайгашкан эки чоң оорукана бар. Ошол мага ошол жакта иштеп жаткан докторлор да кайрылып атат. Абдан чоң мындай ДТПлердин саны көп болуп атпайбы? Ошол жол кырсыктан жабыркаганын баары көлдө кетип баратса, ошо Токмокко кайрылышат экен. Ош жака кетип баратса, именно Кара Балта ооруканага кайрылат экен. Анан Кара Балта менен Токмоктун ичиндеги оборудование маселесин чечиш керек. Кара Балта ооруканасында элементарный орчасында аппарат интенсивный вентиляция легкий деп коет. Ошонун да 2-3-өн алып берсеңиздер деп кайрылып атат. Бул баасы деле кымбат эмес да. Өкмөткө сураныч, ошону караштырып көрүңүз. Токмок больницасы боюнча акта ремонту да бир топ жылдан бери жасалбай, каралбай келе жатат да. Кыргызстандын эки чоң трассасында жайгашкан чоң ири больницаларыбызды мен ойлойм, ушундай бир килтеген областтарга тиешелүү болгон чоң жолдордун тушунда турган больницаларды сөзсүз караштырыш керек. Анан бюджетте 2-3 миллион берилип коет экен, аягы ремонт, капитальный ремонттун эчтекесине жетишпей калат экен, маселе чечилбей калат да. Чоң сураныч, ошока көңүл буруп коюңуздар. Рахмат.